Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусу алганы менен аны колдонуу зарылдыгын жаратуу маселеси дагы деле көйгөйдөн калууда. Анткени айрым убакта эни тил өз элинде өгөйлөнүп калган учурлар аз эмес. Мамлекеттик тил мыйзамын сыйлабаган абалдардан улам да тилди өнүктүрүү оң жолго коюлбай келет. Заман агымына жараша тилди заманбап тилде сүйлөтүү зарылдыгы да жаралды. Бул боюнча учурда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия иш алып барып, жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Til korpusun түзүү боюнча компьютердик лингвистика кыргыз тили азыркы заманбап технологиянын тилинде сүйлөш керек да. Отошулар анча иштер болуп атат да. Анан бир ушу мындай бир көйгөй маселебиз жер-жерлерге жакшы жетпей жатат. Масал маалымат каражаттары колунан келишинче бүт аракет кылып атышат. Бирок ошону биз өзүбүз айтып берели деп, мынакей кечээ эле Бишкекте экономика министрлигинде болдук. Андан бир 3 күн мурун Талас жергесинде болдук. Мына бүгүн Жалал Абадта болобуз, эртең Ошто болобуз. Айрым аймактарга караганда Жалал Абад облусундагы мекеме ишканаларда иш кагаздардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү жана колдонулушунда чоң көйгөй жок. Бирок сабаттуулук боюнча жетишпештик орун алат. Биз буга чейин бир топ мамлекеттик мекеме ишканаларда мониторингтерди өткөргөнбүз. Иш кагаздары боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээли кандай экен. Жалпы мониторингдин жыйынтыгында биздин областта 99% мамлекеттик тилде жүргүзүлөт экен иш кагаздар. Бирок ошол эле мезгилде бизге көйгөйлөр көрүндү. Бизде баягы каталар, диалектилердин колдонулушу, грамматикалык каталар. Жалал Абад облусу боюнча тил мыйзамын ишке ашып жатышын көзөмөлгө алган 14 рейд жүргөн. Эскертмелерге карабай мамлекеттик тилде иш кагаздардын жүргүзүү пайызы төмөн болгон ишканалар да бар. Жалал Абад облусунун аймагындагы район шаардык салык жана социалдык фонд башкармалыктары уна мамлекеттик мекемелери 40%дан төмөн. Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы 23%. Жалал Абад облустук статистика башкармалыгы 46%. ÖKM'дин алдындагы Жалал Абад сыноолор, сертификациялоо жана метрология борбору 39%. Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгы 46%. Майлы суу шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасы 29% иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзөт. Тилибизди балдарыбызга үйрөтүп, алардын тили ушу мамлекеттик тилде чыга тургандай шартты түзүү өзүбүздүн колубуздан келет да. Ошонун баарын үчүн жашабайбыз. Жыйында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча Кыргыз тест сынагынан өтүү тууралуу маалыматтар берилип, мындан ары да облус аймагында мамлекеттик тилди өнүктүрүү аракеттери көзөмөлгө алынаары белгиленди. Гүлжина Мөндөбаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.